أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу эжекелер, амансыздарбы? Аллах Таалага чек шүгүрлөр болсун. Аллах Таалам ушул жашоого бизди жаратканына, мындайча айтканда Аллах Таалам бизди ошончо адамдардын арасына мусулман кылып койгонуна, Аллах Таалам бардыгыбыз иман бергенине, Аллах Таалам бардыгыбызга хидаят бергенине, Аллах Таалага чек шүгүрлөрдү айтабыз. Аллахым бардыгыбызга тынччылык берген болсун, аманчылык берген болсун. Аллахым бардыгыбыздын билип билбей кетирген күнөөлөрүбүз бар болгон болсо, билип билбей кетирген ката кемчиликтерибиз бар болгон болсо, Аллах Таалам бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Буйруса иншалла бисмилла деп биздин Нур сүрөсүнүн тафсири кече техникалык себептерге байланыштуу, свет жоктугуна байланыштуу бир аз жакшы угулбай калды, жакшы угулбай атты, үзүлүп атты дегендик үчүн бүгүн буюрса иншалла кечеги сабакты кайталайбыз жана ошол менен биргеликте дагы жаңы теманы дагы бышыктайбыз буюрса иншалла. Буюрса бул Нур сүрөсүнүн тафсир сабагы сиздер менен биргеликте ай биргеликте болмокчубуз, бир жарым ай биргеликте болобуз буюрса иншалла. Бул айлар ичинде сиздер менен биргеликте Нур сүрөсүнүн тафсирин кеңири токтолобуз. Жана бул сүрө Аллах Таала бизге эмнени айтканда бул негизи эле эмнеге мындай үйрөтүп ошол аяттарды ар бирин чечмелеп баяндап, Аллах Таала бул аятта бизге эмнени буйрук кылды. Ушуларга токтолобуз эжелер. Бирок биз сүрөнүн тафсирине киришкенге чейин эжекелер, Куран деген эмне? Куран бул Аллах Тааланын ыйык муажиза китеби. Куран бул Аллах Тааланын ыйык муажиза китеби эжекелер. Куранды окуу менен биз ибадат кылабыз. Куранды окуу менен биз ибадат кылабыз. Мисалы үчүн намаз окуганда Куран окуйбуз, бирөө каза боло турган болсо Куран окуйбуз, бир Рамазан айларында Куран хатымдарды окуйбуз, бирөө катуу ооруп кала турган болсо, мындай шифа тилеп, же болбосо ага дем салып Куран аяттарын окуйбуз, же болбосо бирөө узак сапарда боло турган болсо, бир кыйынчылыктарда боло турган болсо, ага жеңилдик сурап Куран хатымдар түшүрөбүз. Демек, кандай акыбалда болсок дагы ибадат үчүн Куранды окуйбуз да. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Курандагы ар бир окулган тамгага 10дон сооп аласыңар дейт да. Мындайча айтканда, сиз Альхамдулиллахи Раббил аламин десеңиз, хамзага, алифке өзүнчө, ламга өзүнчө, хага өзүнчө, мимге өзүнчө, ушинтип ар бир сөз, ар бир тамгага эмне кылат экенсиз, сооп аласыз да. Эми албетте биз Куран аяттарына токтолобуз. Бул Куран аяттарында, мисалы үчүн, Аллах Таала бизге Куран аяттарын түшүрдү хидаятка чакыруу үчүн. Мындайча айтканда, түз жолго багыттоо үчүн да. Мисалы үчүн, Аллах Таала айтып атат да, адамдарга акыл эсти бердим дейт да. Адамдарга акыл эсти, үйрөнүүнү, туюуну, сезүүнү, билүүнү бердим. Ошол акыл эси менен аңдаш керек дейт да, баамдаш керек дейт да. Мындайча айтканда, эгер биз аяттар Куран араб тилинде түшүрүлдү, Куран араб тилинде түшүрүлдү да. Эми араб тилинде түшүрүлгөн Куран аяттарына биз кыргызбыз да, туурабы? Биз кыргызбыз, биздин тилибиз башка. Демек, ушул Куран аяттарына басым жасап түшүнүшүбүз үчүн анын маани маңызына токтолобуз да эжекелер. Мисалы үчүн, мен кыргызмын. Мен араб эмесмин да, туурабы? Араб тилинде түшүнүш үчүн. Куран болсо араб тилинде түшүрүлүп атат да эжекелер. Түшүнүктүү? Куран эмне? Араб тилинде түшүрүлүп атат. Куран араб тилинде түшүрүлүп атат. Демек, Куранды окуу менен биз эмне кылат экенбиз? Ибадат кылабыз эжекелер. Ибадат кылабыз. Ибадат дегенде түшүнүңүздөр, сыйынуу, мындайча айтканда, Алладан жалбаруу, намаз окуганда, же болбосо эмне, жаназа окулганда Куран окулат, башка күн, жума күндөрү Каф сүрөсүн окуп атабыз. Айтор биз Куран окуу менен ибадат кылабыз дегенде ушундай мааниде айтылып атат да. Демек, биз Куран окуу менен
сооп алуу же болбосо Алладан жалбаруу үчүн дагы Куран окуйбуз да. Эгер мисалы үчүн бирөөгө жин кирди же сыйкыр кирди дей турган болсо, ага ошондой Куран аяттарын окуганда ичине кирген жини дагы, сыйкыры дагы чыгып кетет да. Буга көптөгөн далилдер бар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлап коюшканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Фалак менен Нас сүрөсү түшүп, ошол сүрөлөрдү окуганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баягы сыйкырлаган сыйкыры кетет да. Ошол себептен дагы биз билишибиз керек, эжелер, Куран аяттарын биз окуганда, өзүбүзгө дем салганда, мындайча айтканда тазалануу иретинде окуйбуз да. Түшүнүктүүбү? Демек, Куран бул Аллах Тааланын ыйык муажиза китеби. Караңыздар, Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлдү. Бизге 23 жыл аралыгында, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 23 жыл аралыгында толугу менен Куран түштү да. Мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына чыкканда биринчи аят Алак сүрөсү түшүрүлдү. Алак сүрөсүнүн 5 аяты түшүрүлдү. Андан кийин ушинтип аяттар түшүп 23 жыл бою Куран түшүп турган да. Түшүнүктүүбү эжекелер? 23 жыл бою Куран түшүп турган. Эми Куран бул бир заматта эмне үчүн түшпөдү? Мисалы үчүн Нур сүрөсү же башка сүрөлөр бир заматта эмне үчүн түшпөдү дей турган болсо, себеби бул себеби бир ошол сүрө бир заматта эле бардыгы толугу менен түшө турган болсо, ичиндеги өкүмдөргө өкүмдөр оор келип калышы мүмкүн эле да. Мындайча айтканда, өкүмдөр түшкөндө дагы окуяларга байланыштуу, бир учурга байланыштуу түшүп турган да аяттар. Түшүнүктү? Демек, Куран бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 23 жыл аралыгында түшүрүлгөн ыйык мажиза китеп. Бизге болсо чынжыр аркылуу жеткен. Чынжыр аркылуу. Мисалы үчүн кыргыздарда дагы санжыраңды бил, ата тегиңди бил, жет атаңды бил дейт го. Ошо сыңарыңдай эле Куран дагы бизге жеткени чынжыр менен. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куран түшүрүлдү, аяттар түшүрүлүп атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга окуп берди. Сахабалар болсо табииндерге окуп берди. Табииндер атба табииндерге ушинтип бизге чейин жетип келип атат да. Демек, Куран бир заматта түшкөн жок, 23 жыл аралыгында түшүрүлдү да. Демек, Курандагы эжекелер сүрөлөрдүн тартиптери, сүрөлөрдүн аттары бардыгы кат'ай. Мисалы үчүн, Нур сүрөсүн Нур деп атаган Аллах Таала бул Нур сүрөсү деп атап кеткен да. Түшүнүктүү? Демек, бул сүрөлөрдүн аталышы дагы эмне себептен мындай басым жасап айтып атам эжелер? Себеби Куран толугу менен азыр колубуздагы Куран бир китеп кылып топтолуусу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин анан топтолгон да. Түшүнүктүү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин Абу Бакр Сыддык радаллаху анхунун учурунда ошондо Куран бир китеп кылып топтолгон да. Ага чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү мезгилинде Куран бир китеп болуп жазылган эмес эле, кийин жазылган да. Ошону айтып атат да. Мындайча айтканда, кээ бирки мындайча дин душмандары болсо айтат да, Куранды сахабалар жазышкан, демек алар мындай кошумчалап же болбосо кээ бирки жерлерин кемитип койгон дейт да. Буга далил Аллах Таала эмне дейт? Куранды мен кандай түшүрсөм, ошол бойдон кыяматка чейин сакталат дейт да. Мисалы үчүн, ыйык китептерден Библия, Инжил, Торат, ошол китептер Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн ыйык китептер, бирок алар бурмаланып кеткен да. Бирок Аллах Таала болсо Куранды мен бурмаланбай, эч кандай өзгөртүүсүз кыяматка чейин сактаймын дейт да. Аллах Таала муну Куран аяттарында айтат дагы, Куран бул толугу менен акыретке чейин, кыямат күнгө чейин сакталуучу, эч кандай бирөөнүн тамгасы дагы, бирөөнүн аракети дагы, бирөө бир жерин туура эмес кылбай, баардыгы Аллах Таала тарабынан кандай түшүрүлгөн болсо, ошол бойдон кыяматка чейин Аллах Таала Куранды сактайт да. Ошон үчүн дагы эжекелер Аллах Таала айтат: "Ида самаун шаккат ва адинат ли раббиха ва хуккат ва идал арду муддат" дейт. Аллах Таала Иншикок сүрөсүндө айтат да, кыямат башталганда жер асман жарылат дагы, анан жердин түбүндө бардыгы чыгат дейт да. Мындайча айтканда, биз бардыгыбыз түбөлүктүү жашоого тирилебиз да. Түбөлүктүү жашоого эмне кылат экенбиз? Тирилебиз. Эми бул жерде эжекелер караңыздар. Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 23 жыл аралыгында түшүрүлүп атат.
Куран 23 жыл аралыгында түшүрүлүп атат. Курандын ичиндеги аяттар бул окуяларга байланыштуу түшкөн да. Мисалы үчүн биздин сүрөбүздү ала турган болсок, Нур сүрөсү бул Ифк окуясына байланыштуу. Ифк дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы, Айша энебиз жалган жалаага дуушар болгондон улам бир ай бою Куран аяттары түшпөй калат да. Анан бир ай Айша энебиз ушундай сыналат. Бир айдан кийин ушул Нур сүрөсүндө Айша энебиздин таза экендиги боюнча далилденген аят түшөт да. Демек бул Нур сүрөсүнүн түшүү себеби дагы бул Ифк окуясына байланыштуу. Бул окуяны иншалла алабыз. Бул окуяны кеңири иншалла токтолобуз. Эмне жөнүндө келген, кандай кеп кетип атат, кайсы сахабалар алдыга баскан, кайсы шуурусун жоготкон Айша энебиз, бул боюнча кеңири иншалла токтолобуз. Эми элестетиңиздер. Куран 23 жыл аралыгында түшүрүлүп атат. Куранда эжекелер 114 аят бар. Канча аят бар экен? 114 сүрө бар деген. 114 сүрө бар. 6236 эмнекен аят бар. 6236 эмнекен аят бар. Демек, Курандагы Айша энебизден сурайт го, бейиштин даражасы канча даражасы бар десе, Куран аяттары менен тете дейт да. Мындайча айтканда, Куран аяттарында Куранда канча аят бар боло турган болсо, ошончо тепкич жогору дейт да. Мындайча айтканда мен Ихлас сүрөсүн жаттасам, мисалы Фатиха сүрөсүн жаттасам, 7 тепкичке көтөрүлөм. Анан Ихлас сүрөсү, Фалак, Нас сүрөсү 6, 5, ушинтип көтөрүлүп кете берет дейт да. Демек, ошондуктан дагы эжекелер, эмне үчүн биз тафсирди үйрөнүшүбүз керек? Азыр биз Нур сүрөсүнүн тафсири деп атпайлыкпы? Тафсир деген бул чечмелениши, баяндалышы. Себеби бир аятты сиз окуй турган болсоңуз, түзмө-түз окуй турган болсоңуз, мисалы үчүн котормосун окуй турган болсоңуз, ал аятта ошол котормосунда башка эле окуя жөнүндө келип атат да. Ал сиз мындай түз мааниде кабыл ала турган болсоңуз, ал аятты туура эмес түшүнүп алышыңыз мүмкүн да. Ал аяттын чечмеленишин тафсир китептерге кайрылып, сахабалардын тафсирлегендиги боюнча, табииндердин тафсирлегендиги боюнча, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тафсирлегендиги боюнча кайрылабыз да. Демек, ошол мисалы үчүн мен отуруп туруп эле Кул хуаллаху ахад деген аятты алып туруп эле Аллах таала жалгыз деп туруп эле мен тафсирлебеймин да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмне себептен бул Кул хуаллаху ахад сүрөсү түшүрүлгөн, эмнеден улам түшүрүлгөн, ошол нерселерге биринчи кезекте эмне кылышыбыз керек экен эжелер? Басым жасап үйрөнүшүбүз керек да. Эми бул жерде көңүл бура турган болсок, эжекелер, бул Нур сүрөсү чындыгында адамдарды нурга бөлөй турган сүрө дейт да. Умар радиаллаху анху аялдарыңарга Нур сүрөсүн үйрөткүлө деген да. Эмне дептир? Аялдарыңарга жаш болобу, каар болобу, турмушка чыкканбы, турмушка чыга элекпи, айырмасы жок. Бардыгыбыз биз бул Нур сүрөсүн үйрөнүшүбүз керек да. Эмне себептен Нур сүрөсүн аялдар үйрөнүш керек дей турган болсо, биринчи кезекте бизге тиешелүү өкүмдөр бар. Биз өзүбүздү коомдун алдында кандай алып жүрүшүбүз керек? Экинчиден болсо, бул сүрөдө эжекелер этика, үйдүн ичиндеги этика. Мындайча айтканда, үйдүн ичиндеги жүрүм турумду баяндап кеткен. Жана албетте бул сүрөдө биз тилибизди тыюу боюнча дагы кеңири баяндалган. Мындайча айтканда, биз бирөө жөнүндө сүйлөгөндө, же бирөөнү марзактасак, же бирөөнү кемсинткен болсок, же бирөөгө бир орой мамиле кылган болсок, бунун үчүн сөзсүз түрдө эртең жооп бере тургандыгыбыз боюнча Аллах таала катуу эскертип кеткен да бул аяттарда. Жана бул сүрөдө эжекелер Аллаху нурус самавати вал ард деп Аллах таала эскерип кетет. Аллах таала асман менен жердин нуру дейт да. Бул асман менен жердин нуру деп, бул Нур сүрөсүндө гана Аллах таала айтып кеткен да. Башка сүрөлөрдө келбейт да. Андыктан карасаңыздар, Нур сүрөсүн Нур деп аталып калгандыгынын бирден бир себеби бул эмне экен? Аллах таала ошол Нур сүрөсүндө эмне Нур деген сөздү мындай басым жасап, мындайча айтканда, Нур сөзү өзү Нур сүрөсүндө 7 жолу эскерилген дейт да. Карасаңыздар, Нур сүрөсүндө Нур деген сөз, Нур деген өзү жарык дегенди билдирет да. Ошол сөз 7 жолу эскерилген дейт да. Фатиха сүрөсүн дагы ала турган болсок, Фатиха сүрөсүндө 7 аят да.
7 аятта. Демек бул адамдардын дагы жакшысы 7 деп айтканбыз. Кече эгер уккан болсоңуздар 7 деп айтканбыз. Адамдардын эң жакшысы эмне дегенбиз? 7 дегенбиз. Биринчиси хоифун. Бул Алладан корккондор. Мындайча айтканда, Аллах Таала мени көрүп турат. Мен эгер бирөөнүн бир нерсесин урдай турган болсом, эки жакты карадым, эч ким жок, бирок урдап кеттим да, эч ким көрбөй калды, эч ким көргөн жок. Камера, эч нерсе жок. Бирок Алла мени көрүп турабы? Ооба. Аллах Таала мени көрүп турат да тура, бирөөнүн бир нерсесин урдай турган болсом. Демек, ошондуктан дагы бул хайфун дегенде Алладан коркуу. Аллах Тааладан коркуу, Алла мени карап турат деген сезим сөзсүз түрдө ар бирибизде болуш керек да. Экинчисинен болсо, бул эмне дейт? Хамидун. Бул мындай шүгүр айткандар, мактоо айткандар. Аллах Таалага эмне мактоо айткандар. Мындайча айтканда биз кандай акыбал болбойлу, кандай мындай жүрүм турумубуз болбойлу, биз сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Хамидун. Мындайча айтканда мактоо айтуу. Аллах Таалага эмне мактоо айтуу. Улуу апаларыбыздан байкасаңыздар, ой Кудайга шүгүр. Отурса дагы Кудайга шүгүр дешет, турса дагы Кудайга шүгүр дешет, баласы жанына келсе дагы Кудайга шүгүр дейт. Дайыма кандай акыбал болсо дагы сөзсүз түрдө шүгүр деп айтышат да. Демек, эмне дейт? Адамдардын эң жакшысы экинчи түрү эмне экен? Бул хамидун. Мактоо айткандар, Аллага мактоо айткандар. Үчүнчүдөн болсо эмне? Мухлисун. Адамдардын эң жакшысы эмне дейт? Мухлисун. Бул ыхластуулук. Мен бир адам менен мамиле кылсам дагы ыхластуулук менен жакшы мамиле кылуу. Себеби мусулмандардын эң жакшысы эмне дейт? Хамидун дейт. Мухлисун, мухлисун. Бул ыхластуулук. Төртүнчүсүдөн болсо эмне дейт? Рожиун. Биздеги азыр эң көп көйгөй эжекелер. Ушул сыпат бизде жок, адамдарда. Ушул сыпат бизде жок дебейин, бизде азайып кетип атат да. Эмне экен? Бул сыпат бизде азайып кетип атат. Кандайча азайып кетип атат? Эгер бизде көйгөй боло турган болсо, дароо эле биз эмне кылабыз? Адамдарга кайрылабыз, же болбосо бир нерсеге байлап коебуз. Рожиун дегенде кайтуу дегенде, биринчи кезекте эмне экен? Аллага кайтуу. Апабыз ооруп атабы? Аллахым өзүң шифа бере көрчү деп Алладан суроо. Өзүбүз ооруп атабы? Аллахым өзүң шифа бере көрчү деп өзүбүз Алладан сурап, андан кийин себептерин кылуу да. Кээ бирлери болсо Алладан сурайт дагы дарыгерге барбагат. Бул туура эмес. Элестетиңиз, ошол бойдон өлүп кала турган болсо, анда биз өлгөнүбүзгө биз өз себепчи болуп калабыз да. Демек, мен ооруп кала турган болсом, Кудай сактасын, биринчи кезекте эмне кылат экем? Аллага кайрыламын, андан сөзсүз түрдө дарыгер. Дарыгер. Мен тишим ооруп атса, мен барып гинекологко барып көрүнбөйм да, туурабы? Ар бир нерсенин өзүнүн адисине барып көрүнүп, ошол нерсени тактоо орунучу. Демек, үчүнчүдөн бул эмне деп атат? Рожиун. Төртүнчүдөн, рожиун. Андан кийинкиси болсо мутаваккилун. Аллах Таалага тобокел кылуучулар. Кээ бирлер бар да, намаз окусам, окусам, жок салынсам, салмасам, салыш керек эле, намаз окуш керек эле. Окуйм, дагы 5 жылдан окуйм. Ушу баламдын тоюн өткөзүп алайын, анан кийин намаз баштайм. Ушу паталарды өткөзүп алайын, анан кийин Куран окушты баштайм. Ушу орозо келсин, анан Куран окушты баштайм деп эмне кылат? Жылдыра берет да. Бирок Аллах Таала жакшы көргөн адамдардын катарында кимдер дейт? Тобокел кылуучулар дейт да. Сиз мисалы үчүн мен мисалы үчүн сиздер да, сиздер мисалы үчүн сизде Алла сүйүшүн каалайсыздарбы? Жакшы көрүшүн каалайсыздарбы? Демек ошол мутаваккилун адамдардан болгула дейт да. Тобокел кылуучу эмне дейт? Адамдардан болгула дейт да. Эмне дейт экен? Тобокел кылуучу адамдардан болгула дейт. Демек, хамидун, мактоо айткандар, рожиун, Аллах Таалага кайткандар, мухлисун, Аллах Таалага ыхластуу болгондар, адамдарга деле ыхластуу болуу. Андан кийин болсо рожиун, Аллах Таалага кайткандар, Аллага кайтуулар, кайтуучулар. Андан кийин албетте бул эмне деп атат? Мутаваккилун. Аллах Таалага эмне дейт? Тобокел кылуучулар дейт да. Эмне? Аллах Таалага тобокел кылуучулар. Булар эң жакшы адамдар деп айтып кетип атат. Себеби эгерде биз мисалы үчүн Аллах Таалага тобокел кылбай турган болсок, Аллах Тааладан жалбарбай турган болсок, анда биз эмне экен? Биз мисалы үчүн биз өзүбүз ишенген болуп, өзүбүз гана чечип коебуз дегендей кылып, башка адамдарга кайрылбай, же болбосо Аллах Тааладан башкаларга эмне мындай мен өзүм эле билем, мен өзүм эле ушинтип кыйратып атам дегендей сезимде болуп калабыз да. Демек, бул жерде дагы эмне кылышыбыз керек экен? Сөзсүз түрдө көңүл буруу. Андан кийин болсо, алтынчысы болсо мустакимун. Бул дегени орозодо аябай такоо болуп, намаздарды окуп, ибадаттарды кылып, орозо бүткөндөн кийин Аллаху акбар таштап кое турган болсок, анда биз кыйшайып кеттик да.
Себеби намаз устаз турат атпайбы? Ихдина сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддалин деп Алладан жалбырап атпайлыкпы күндө. Демек, Аллах Таала мустакимундарды жакшы көрөт да. Мындайча айтканда, эмне кандайларды экен эжекелер? Мустакимун дегенде Алланын жолунда бекем болгондор. Алланын жолунда эмне бекем болгон, түз жолдо бекем болгондорду атат да. Андан кийин дагы мусулмандардын эң жакшы сыпаттарынын эң жакшы адамдардын бири бул арифун дейт да. Аллах Тааланы эмне деп билгендер деп атат да. Демек, Аллах Тааланы билгенди кантип билебиз биз? Куран аяттары менен билебиз. Мисалы үчүн Нур сүрөсүндө биз көптөгөн эмоционалдык окуяларга душар болобуз. Мындайча айтканда, бул үй бүлөлүк маселелерди камтып кеткен. Аялдын күйөөсүнө итаат кылуусу, аялдын күйөөсүнө баш ийүүсү, күйөөсүнүн аялына кылган мамилеси жана албетте аялдардын балдарына кылган мамилесин дагы кеңири камтып кеткен да бул Нур сүрөсүндө. Нур сүрөсү бул иштимаий дейт да. Мындайча айтканда, чөйрөгө адамдарды аралаштыра турган сүрө дейт да. Азыр бизде мынтип атабыз го, биз жаштарчы, моя личная граница, менин чегарам, мен чегарама эч ким кирбесин, бул менин чегарам депчи. А бирок ошол чегара боюнча адамдар өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай акыбалда болуш керек, ошол нерсени Куран аяттарында именно Нур сүрөсүндө ушунчалык кеңири баяндап кеткен да. Аябай кеңири эмне Аллах Таала айтып кеткен. Демек биз Нур сүрөсүн Аллах субханала тааля бизде Нур сүрөсүн түшүргөндө дагы бизге ошол аялдарга тиешелүү. Себеби аялдар ошол Нур сүрөсүн эмне кылсын дейт, үйрөнсүн деп айтып атат. Албетте бул жерде махрамият маселеси бар, ким бизге махрам, ким бизге махрам эмес. Жана ошондой эле эмне ифк окуясы, бул жалган жала жабуу боюнча азыркы тапта биз соц тармактарда бирөөнү жамандап коюп, же бирөөгө жаман комментарий жазып коюп, же бирөөнү кемсиндип коюп, бирөөнү мазактоо, ошолордун жазасы кандай болуусу боюнча дагы ушул сүрөдө кеңири Аллах Таала эмне баяндап кеткен да. Түшүнүктүү эжекелер, кеңири Аллах Таала ушул сүрөдө баяндап кеткен. Жана бул сүрө дегенде Куранда 114 сүрө бар да. Ошонун бирөөсү бул Нур сүрөсү. Нур сүрөсү. Жана албетте бул Нур сүрөсүндө Аллах Таала болсо бизди улууларга жакшы мамиле кылуу. Азыркы биз жаштар, мисалы үчүн, улуулар өтүп кетип атса дагы, басып кетип атса дагы алдынан өтүп кетүү. Илгерки апаларыбызды карасаңыздар, 40 жаштан өйдө апаларыбыздар жолдон бир чоң кишилер келаткан болсо, алар намаз окуса да секин артка кайткан. Азыр биздин жолубуз бар, бирок улуу кишилер келип атса же эркек кишилер келип атса, монтип эмне бул менин жолум деп монтип койкоюп басып кетебиз да. Бирок биздин динибизде жана салтыбызда бул нерсени мындай өөн көрүнүш да. Мындайча айтканда, биз улуу адамдар келатканда сөзсүз түрдө жол бошотуп берүү, аларды мындай сый урмат кылуу. Себеби аларга сый урматыбызды көрсөтө турган болсок, анан Алла биздин даражабызды көтөрөт да. Эмне үчүн азыр бизде мисалы үчүн унутчаакмын, нервтенемин, сыгыламын, эч нерсе жакпайт, эчтеке жакпайт, балдарым да жакпайт, күйөөм да жакпайт, кыргызстаным жакпайт, ал жакпайт, бул жакпайт деп биз кечке ошентип атабыз. Себеби биз мындай шүгүрсүздүк келтирип атабыз дагы. Ошол менен биргеликте эле биз эмне экенбиз, баягы дин менен мындайча айтканда илим албай, Аллах Тааланы тааныбай, же болбосо Аллах Таала эмнени айтты ошол нерсени билбей эле биз эмне кылат экенбиз, баягы менин чегарам деп эле башкаларды бир туңгуйукка мындай душар кылып коебуз да. Биз сөзсүз түрдө биз адам болгондон кийин башка адамдар менен дагы мамиле кылышыбыз керек. Адамдар менен адам болот да. Демек, биз улууларды урматтоону, кичүүлөрдү заттоону, улууларга мындай жакшы мамиле кылууну дагы Аллах Таала эмне кылып баяндап кетет. Себеби бул Нур сүрөсүндө эжекелер буйруса, адамдарды кандай жаратты Аллах Таала, ошол менен биргеликте айбанаттардын түрлөрүн дагы алып кетебиз да. Жана албетте бул сүрөдө эмне өкүмдөр, аябай көп өкүмдөр. Бул сүрө ушундай өкүмдөргө бай болгон эмне сүрөлөрдүн бири. Албетте биз бул сүрөдө сөзсүз түрдө ахкам, мындайча айтканда, кайсыл өкүмдөр, аялдарга тиешелүү өкүмдөр, жана ошондой эле албетте эркектерге дагы тиешелүү. Себеби бул сүрөдө болсо биринчи кезекте эркектер башка аялдарды карабагыла дейт да. Мындайча айтканда, суктанып, бунун аялы сулуу экен, бунун аялынын чачы узун экен, бунун көзү мындай экен, көкүрөгү мындай экен деп кароону эмне кылып койду, тыюу салып койду да. Жана аялдарга да ошол нерсени тыюу салып койду. Мындайча айтканда, башка эркектерди элестетип, башка эркектерге мындай суктанып карабагыла деп атат да. Сен өзүңдүн жолдошуң барбы? Демек, биздин жолдошубуз бар болот
жалаң гана ошол инсандыкка гана баш ийип жана башкаларга эмне кылбоо, көз артпоо. Ошол боюнча Аллах Таала бизге кеңири бул сүрөдө айтып кетет да. Ошондуктан дагы бул сүрөнү сураныч ар бириңиздер тетрадь ачуу, дептер ачыңыздар, дептерге жазганга аракет кылыңыздар, конспект кылып кыскартып жазып алыңыздар. Себеби адамбыз да биз унутчакпыз, унутуп калабыз. Ошон үчүн дагы ар бир сүрө Нур сүрөсүнө ар бир аятта, ар бир сабакта кээ бирки мындай маанилүү болгон жерлерин алып туруп жазып өзүңүздөргө эмне сактап калыңыздар. Албетте биз аяттарга көп жолу токтолобуз. Бул бир жарым ай бою сиздер менен бирге ушул Нур сүрөсүнүн ар бир аятына токтолуп, чечмеленишине эмне кылабыз, токтолуп кетебиз да. Анан албетте эжекелер баягы Нур сүрөсүндө бул жерде көпчүлүгүбүз аялбыз, эжекелер аялдарга тиешелүү маселелер көп камтылат да. Мындайча айтканда, кечирим сурайм, кээ бирки учурларда мисалы үчүн зына маселеси кеңири камтылган, анча-мынча жолдошуңуз бар болсо, же жакындарыңыз бар болсо, наушник менен укканга аракет кылыңыздар, себеби бул сүрөдө өзү ошол маселе боюнча айтылып кеткен да. Зына маселеси боюнча, мындайча айтканда, катнаш маселеси боюнча, жакындык мамилеси боюнча дагы бул сүрөдө кеңири баяндалып кеткен. Азыркы учурда баягы биз туугандар менен келсе, бөлөлөр менен эчтеке болбойт, жата берсин, чоо жата берсин деп коебуз да. Бирок бул шариатта бул нерсе тыюу салынат да. Баягы балдар да туурабы? Алар башка бир мамиле кылып албашы керек, башка бир жакындык мамиле кылбаш керек. Ошондуктан бул нерсени айтсаң көпчүлүгү эмне эле шариат деп эле, эмне эле мынтип атасыңар деши мүмкүн да. Бирок чындыгында бул шариатта гана биз эгер дин менен жашай турган болсок, ошондо гана бактылуу болобуз да. Эгер биз дин менен жашабай турган болсок, анда бизде бактылуулук болбойт да. Туурабы? Ошондуктан дагы биз ар бир өкүмдөргө көңүл бурушубуз керек. Жана албетте бул сүрөдө бизде эмне Аллах Тааладан жалбарууну жана Аллахка гана кайтууну басым жасайт да. Түшүнүктүү? Бизде мисалы үчүн башка бир адамдарга же болбосо башка бир маселелерге эмне кылган жок, айтып кеткен жок да. Туурабы? Мисалы үчүн биз ушундай бир башка бир адамдарга же башка бир махлуктарга ошол нерселерге эмне мындайча айтканда биз ошол адамдардан күтпө, же болбосо ошол адамдар мени ушундай бир жакшылык алып барат, ошол адамдар мени ушундай бир жакшы кылат деп эмес, биринчи кезекте эмне кылышыбыз керек экен? Аллах Тааладан жалбарып, Аллах Тааладан сурануу да. Себеби бул азыркы тапта эң көп бизге керек болгон маселелердин бири. Эң көп бизге керек болгон маселелердин бири. Себеби биз эгер мисалы үчүн биз өзүбүз мындайча айтканда Аллахка иман келтирбей, өзүбүз ушундай бир ибадат кыла албай жүрө бере турган болсок, анда бул үчүн сөзсүз түрдө эртең Алланын алдына барганда жооп беребиз да. Бул ибадат дегенде эртеден кечке намаз окуу эмес, ибадат дегенде ата-эненин ыраазычылыгын алуу, ибадат дегенде 5 убакыт намазыбызды окуп атабыз, ооба, ата-эненин ыраазычылыгын алуу, туугандар менен карым-катнашты жакшы кылуу, кошуналар менен карым-катнашты жакшы кылуу, улууларга урмат көрсөтүү, жана ошондой эле эмне туугандар мамилесин бекемдөө, дайыма мындай бир жакшылыкта чакыруу, жамандыктан качыруу, ошол нерселерге көңүл бура турган болсок, анда биз эмне сөзсүз түрдө эмне кылат экенбиз, утабыз да. Эгер биз мындайча айтканда биз ал нерсеге басым жасабай турган болсок, анда көптөгөн күнөөлөрдү аткарып коебуз да. Кээ бирлери бар да, мен жолугум бар, мен намаз окуп атам деп туруп, туугандар менен мамиле кылбашы мүмкүн, же төркүнү менен, же кайын журту менен да. Же болбосо бирөө болсо мен жолугум бар, намазым бар деп туруп, эмне орой мамиле кылып коюшу мүмкүн, же болбосо жолугум бар деп туруп, мисалы намаз окуп атам деп туруп, мындай бирөөнүн бир нерсесин алдап коюшу мүмкүн, урдап коюшу мүмкүн, ушактап коюшу мүмкүн. Булардын баардыгы биздин динибизде эмне экен, туура келбейт. Жада калса, кыргыздын каада салт, үрп адаттарында дагы, себеби айтат го кыргыздарда дагы эмне, укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп урлук кылба дейт да. Демек динибизде дагы ошол нерсеге эмне кылып атат, басым жасап атат. Бирөө көрбөй калат, бирөө укпай калат деп ушак айтпагыла, жана бирөө укпай калат деп ушак айтпагыла, бирөө билбей калат, эч нерсе болбойт деп жетимдердин хаккын дагы жебегиле дейт да. Кээде ушундай туугандардын баласын таштап кетсе, жакындардын балдарын таштап кете турган болсо, ал балдарга жаман мамиле кылып туруп, ал балдарды мындай кыйнап коюшу дагы, же болбосо ал балдарды оор акыбалга дагы алып келип коюшубуз мүмкүн да. Ошондуктан дагы ар бирибиз эмне Нур сүрөсүндөгү ошол өкүмдөргө баардыгыбыз токтолобуз дагы. Ошол өкүмдөрдү эжелер бул жашоо Нур сүрөсүн алып атасыздар да. Бул тафсир, бул мындай рахаттанып угуу керек. Бул менен жашашыбыз керек да. Бул сүрө менен эмне экен, жашашыбыз керек. Жөн эле угуп коюп эле деп эле кете турган сүрө эмес да.
Түшүнүктүү эжекелер. Бул сүрөдө сөзсүз түрдө Аллахым бул сүрөдө мага эмнени айтты, Алла мага эмнени буйруду деп эмне ойлонушубуз керек да. Түшүнүктүү эжекелер. Бул так, зум угулбай калдымбы эжекелер, зумдагы эжекелер. Аспирант эжекелер. Не калды? Ого, эле устаза. Болду. Ошо зум угулбай деп мен катып калдым да, бул жакта зумдачы, бул телеграмда жакшы эле кыймылдатам. Анан демек биз эмне Нур сүрөсүндө нур деген бул жарыктык да. Жарыктык да. Ошон үчүн дагы айтат го, илим бул жарыктык дейт да. Караңгылыктан жарыктыкка алып чыгат дейт да. Силерде эмне дейт бул илим силерди караңгылыктан эмне кылат дейт, жарыктыкка алып чыгат дейт да. Мындайча айтканда, эгер биз мисалы үчүн арак арам экенин билбегенибизде, биз деле ичип жүрө берет элек да, туурабы? А биз каяктан билдик? Куран аяттардан билдик. Туурабы? Куранда Аллах Таала иннамал хамру вал майсиру исим дейт. Аллах Таала айтат, бул арак, ошол кумар ойноо, булардын баардыгы жамандык дейт. Аллах Таала бул нерсени тыюу салып койду. Туурабы? Демек биз бул нерседен биз кантип билдик ошол арам экенин Куран аяттары менен билдик да. Буюрса Аллах Таала Нур сүрөсүндө дагы буюрса аз токтолобуз иншалла биринчи аят, экинчи аятка. Демек бул сүрөдө дагы Аллах Таала бизди эмнеге буйруп атат эжегелер? Өкүмдөрдү аткарууга буйруп атат да. Нур сүрөсү бул адамдар ушундай бир кыйынчылыкта болсо, тоңоюкта боло турган болсо эмне ошону нурга алып чыгат дейт да азыр. Эми иштеп калды окшойт меники зумум. Сөз зумда бардыгыбыз мындай кыймылдай калды эле да, эми жакшы болду, эми иншалла, алхамдулилля. Эми демек бул сүрө дейт да, ушундай сүрө дейт да, бул сүрөдө дагы көпчүлүк өкүмдөрдү эскерткен. Ошон үчүн дагы эжекелер жөн эле мындай көрүп коеюнчу, угуп коеюнчу эмес эжелер. Бул биздин акыретибиз үчүн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга сүрөнүн окуп берип туруп, анан алар арабтар болгон да, элестетиңиздер, арабтар болгон да. Анан ал арабтар дагы ушул аяттарга түшүнбөй калышкан экен да. Не жөнүндө айтып атат Аллах Таала? Мисалы үчүн, Аллах Таала аят түшүрдү, асман жарылганда деди да. Сахабалар кантип жарылат? Азыр асманды карадык дагы, эшикке чыгып асманды карасаңыз, жылдыздар турат. Биз акылыян элестете албайбыз да. Акылыбызды иштетип, биз асман жарылганын баягы кинолордо, фантастика кинолордо бак деп жарылган, ошону эле элесибизге ошол эле келет да. Андан ары бизге акылыбыз ажиз кылат да. Мындайча айтканда, биз акылыбыз андан ары жетпейт да. Биз андан ары биз билбейбиз да. Кандай болот? Мындай түшүнө, мындай баамдай да калбайбыз да. Бирок ошол аяттарды сахабалар түшүнбөй калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Чечмелеп берген да, баяндап берген. Демек биз Нур сүрөсүндө аяттарды окуйбуз, баяндалышын. Бул аятта эмне деди Аллах Таала? Чечмеленишин алабыз да. Буюрса иншалла. Жана ошондой эле бул Нур сүрөсүндө дагы бул эң маанилүү бул зына маселеси. Азыркы тапта мисалы үчүн ал менен сүйлөшүп кетти, ал менен жүрүп кетти. Бүгүн эле бир эже чалып калды. Өзү тилекке каршы бирөөнүн айыбы ал нерсеге эмес, бирок биз ала турган сабак ошол жол укчан кыз мына үйлөнөм деген балага мындай алданып калып 23 жашта экен, ал бала болсо азыр албайм деп кыйнап атыптыр. Бул дагы өтө мындай маселелер. Мындайча айтканда, биз эч кимибиз бардыгыбыз бирөө мисалы үчүн азыр мисалы үчүн ал кыз өзүмдө турат экен да. Бул дагы өтө чоң мындай күнөөлөрдүн бири да. Бул ошон үчүн да Аллах Таала зына кылууну эси жок боло турган болсо, башка бир адам менен тыюу салган да. Bunun артынан көптөгөн ооруларды алып келет дейт да. Бул медициналык тараптан дагы, адамдын табиятынан карасак дагы, эгерде Аллах Таала бизге зына кылууну тыюу салбаганда, элестетиңиз, баягы эле
эмне спид, ВИЧ жана башка оорулар өтө баягы жыныстык катнаштан жуга турган оорулар аябай көбөйүп кетет эле да. Ошондуктан дагы Аллах Таала эмне кылды? Бир гана жолдошуңар менен болгула, никедеги адамыңар менен болгула деп эле эмне айтып кетти да. Көптөгөн окуучуларыбыз айтат, мисалы үчүн апам башка менен жүрөт, апам мынтип жүрөт, антип жүрөт, атам мындай болду депчи. Бул дегени эжекелер ар бирибиз эсибиз барда этегибизди жыйып, болушунча күнөөдөн оолак болгонго аракет кылышыбыз керек. И так күнөөлөрүбүз көп. Намаздарыбызда ката болушу мүмкүн, орозобузду ката тутушубуз мүмкүн, толтура күнөөбүз. Бирөөнү ушактап койдук, гапка отурганда бирөөнү жамандап койдук, гапка отурганда бирөөнү мынтип койдук, антип койду, шериneге барганда толтура да. Демек, бул үчүн дагы сөзсүз түрдө тең Алланын алдына барганда жооп беребиз. Ошондуктан дагы ар бирибиз бул нерсеге эмне кылышыбыз керек экен, көңүл бурушубуз керек эжелер. Азыр Нур сүрөсүн окуйм. Азыр андан кийин иншалла алабыз. 350 бет эжекелер. Кече дагы айткам, бүгүн дагы эскерип кетейин иншалла. 350 бет. Үч жүз элүүнчү бет. Эми биз кыргыз болгондон кийин эжекелер, кыргыз болгондон кийин каныбызда кыргыз баягы кан аккандан кийин биз сөзсүз түрдө башка улутта болсок деле, мисалы үчүн кандай болсок деле, башка улуттагы адамдарды дагы сыйлай билүүнү, урматтай билүүнү үйрөнүшүбүз керек. Бул динибизде ошол нерсени эмне кылып атат, талап кылып атат да. Азыр эмне үчүн бизде береке жок, убактыбызда береке жок, жашообузда береке жок? Эмне үчүн? Биз ата-энебизге уф деп айтып койгон болушубуз мүмкүн. Же биз ата-энебиздин ыраазычылыгын албай калган болушубуз мүмкүн. Же болбосо биз ата-энебизге бир копол мамиле кылып койгон болушубуз мүмкүн. Жада калса ата-энеге дейт да, монтип көзүбүздү созуп мындай жаман карап коюуну дагы Аллах Таала тыюу салган да. Карасаңыздар, ата-энебизге орой мамиле кылууну дагы Аллах Таала бизге тыюу салды. Туурабы? Демек, дайыма ырайымдуу болуп, дайыма жакшы мамиледе болуу. Аларга жакшылыкты каалоо. Эгерде биз мисалы үчүн ата-энебизге жакшы мамиле кылбай турган болсок, туугандарыбызга жакшы мамиле кылбай турган болсок, анда үйүбүздөн береке кетет, рызкы кетет, балдарыбыздан береке кетет. Демек, бул нерсеге өтө көңүл бурушубуз керек. Бирөө келип айтышы мүмкүн: ата-энем меники ичет, чегет десе, ичеби, чегеби кандай болобу? Ал адамдар биздин ата-энебиз. Ал адамдар бизди бул жашоого алып келди. Ал адамдар бизди ушундай чоңойтту. Демек, алардын ыраазычылыгын сөзсүз түрдө алганга аракет кылышыбыз керек. Биз кимбиз? Биз эч кимбиз. Биз биринчи кезекте ошолордун батасын алып, ошолордун бир ыраазычылыгын ала турган болсок, анан жашообузга береке келет да. Азыр көбүнчөбүз биз мен мынтип беришим керек, антип берем дейбиз дагы, бирөөгө жаман сүйлөп коюшубуз мүмкүн, бирөөнү жамандап коюшубуз мүмкүн. Ошонун артынан бизге рызкы кетип, береке кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн дагы эжелер Нур сүрөсүнө кирген эжелер ниетти оңдойлу. Аллахым мага пайдалуу илим бере көр. Аллахым мен ушул алган илим пайдалуу илимдерден кыла көр. Толтура курстар бар. Толтура сизди байытып берем, сизди трансформация кылып берем, сизди ушундай укмуш 365 градуска алмаштырып берем дегендер бар. Бирок биз Аллах үчүн, Аллахтын дин акыретибиз үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Динибизге бекем карманып. Нур сүрөсүн окуйбуз эжекелер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala bu сүрөдө биринчи кезекте не менен баштап атат эжекелер? Суратун анзалнаха ва фараднаха. Аллах Таала айтып атат да, мен сүрөнү түшүрдүм, сүрөнүн ичиндеги өкүмдөрдү парз кылдым дейт. Түшүнүктүүбү эжекелер?
Бул сүрөдө канча аят бар, фазилети кандай, эртең буюрса сабакта алабыз эжекелер. Бул сүрөдө эмне деп атат? Түшүрдүм сүрөнү түшүрдүм дагы ичиндеги өкүмдөрдү парз кылдым дейт да. А Умар радаллаху анху эмне деген? Аялдарыңар Нур сүрөсүн үйрөнсүн деген да. Демек, Нур сүрөсүндө аялдарга тиешелүү эмне бар экен? Өкүмдөр бар да. Түшүнүктүүбү? Өкүмдөр бар. Демек, бул жерде эмне деп атат? Суратун анзалнаха ва фараднаха. Аллах Таала айтып атат, мен бул сүрөнү түшүрдүм дагы, сүрөнүн ичинде өкүмдөрдү эмне кылдым дейт? Парз кылдым дейт. Бул аткарсам болобу, болбойбу деген жок Аллах Таала. Аткарышың керек дейт да. Кааласам аткарам, кааласам аткарбайм деген жок. Азыр бул жерде өкүмдөрдү ар бирин бирден жазасыздар. Биринчи эле кезекте бул сүрөдө айтып атат, бул өкүмдөрдү түшүрдүм, бул сүрөдө өкүмдөрдүн баарын аткарууга милдеттүүбүз. Эми Аллах Таала айтат, парзын насаат алышыңар үчүн мында ачык аяттар түшүрдүк дейт да. Мындай көмүскөдө калган жок да аяттар. Биз бул аяттарды окуганыбызда тафсирин окуй турган болсок, тык деп туруп бияка тийиш керек да. Түшүнүктүүбү эжекелер? Ошол эле намаз, ошол эле жоолук маселесин эскерткен, махрамият маселесин, башка эркектерди карабагыла, башка эркектер менен кол алышпагыла, аяш болуп кучакташпагыла, дос болуп мынтпегиле, бүт баарын бул аятта эмне, бул сүрөдө баяндап кеткен да. Түшүндүңүздөр эжекелер? Ушул сүрөдө баяндап кеткен да. Эми Аллах Таала айтып атат, эмне деп атат? Бул сүрөнү башталганда эле эмне дейт? Аззанияту ва зани дейт. Эмне деп атат? Аягы суюктук кылган аял, аялы суюктук кылган эркек, ар бирине 100 балкадан урулсун дейт. Жана акырет күнүнө ишенсеңер, анда аларга жумшактык кылбагыла дейт. Түшүнүктүүбү? Эми болду, эми бир жолу ката кетти, эми бир жиниңи мага берип кой, бир жиниңи мага берип кой деген жок экен да. Түшүнүктүү? Демек Аллах Таала айтат, өйткөнүн жазасына бардык момундар ушундай күбө болсун дейт. Бул зына маселеси эжекелер. Жөн эле кол алып учурашып койгон эмес. Же бетен деп өп койгон эмес. Бул жыныстык катныш. Бул эртең мунуку кийинки сабактарда бардыгын алабыз. Анан бул жерде жыныстык катнаш дегенде бул баягы эмне экен, күбөсүз түрдө болуш керек. Эми албетте бул киргенде эле бул Нур сүрөсүндө бизне ушул боюнча уят го, шерменде эдебеңиздер. Эми бул аят ушинтип биринчи сүрө ушинтип башталып атат да, анан секен өкүмдөргө кирип кетебиз эжелер. Анан демек бул жерде эми баягы улуу апалар бар, сиңдилерибиз бар, турмушка чыга электер бар. Эми баягы иншалла бул аятты бизге түшүрдү. Демек Аллах Таала ошондой баягы зынаны алдын алгысы келип атат да. Мисалы үчүн биз бойдок боло турган болсок, бирөө бойдок боло турган болсо, ошол бул сүрөнү окуганда эле дара, я Алла, бунун жазасы катуу турбайбы деп коркуш керекпиз да. Түшүнүктүү? Эми бул жерде азанияту ва зани дейт. Кече сабакта дагы айтканмын, эмне зына кылган аял жана зына кылган эркек. Демек бул жерде Аллах Таала эмне деп атат? Биринчи аялдарды эскерип атат. Бирок Майда сүрөсүндөгү урлук боюнча аятты карасак, ас-сариqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma дейт да. Урлук кылган эркекти, урлук кылган аялды колдору кесилсин дейт да. Алла ушинтип буйруп атат да. Ал эми бул жерде болсо зына кылган аялды, зына кылган эркекти 100 жолу урулсун дейт да. Ал урулганда дагы бир жерге түрмөгө камап алып уруу эмес. Элдин баарын топтоп туруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда жума намазынан кийин бардык адамдар топтолуп турган мезгилде ошондон анан балка менен урулган. Балка менен урулган. Эгер мисалы үчүн ал ошол балка урулганда дагы эмне ырайым кылбагыла деп атат да. Аялдар биз 100 жолу балка эсибиз ооп биз кетебиз. Көгөрүп кетебиз да. Эмне дөрдө мисалы үчүн мындай мынча жолу Түшүнөсүздарбы? Башка бир өкүмдөрдө эмес да. Ал эми Нур сүрөсүндө ушул нерсени айтып кеткен да. Биз аялдар 100 дегенде эле элестетип кое бериңиздер да. 1, 2, 3, 4, 5 эми ушу менен 100гө барган. Ошончо жолу урулат дейт да. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ дейт. Момундар ошол нерсеге күбө болсун. Эмне үчүн Аллах Таала момундар күбө болсун деп айтып атат эжекелер? Себеби ал момундар дагы ката кетирбеши үчүн, күнөө кылбашы үчүн, ал момундар дагы этегин жабып, башка аялдарды карабай, башка эркектерди карабай жөн жүрүшү үчүн момундар көрсүн деген да. Түшүнсүздарбы? Кафырлар, еврейлер, мушриктер көрсүн деген жок.
аларга норма. Анын жигити менен жүрүп кетип, ал менен бир күн ал менен беременна болуп, будан эртеси күнү боюнда болуп, алар үчүн норма да. Бирок биздин динибизде бул нерсе норма эмес. Аллах Таала бул нерсени эмне кылды, тыюу салып атат. Демек Аллах Таала бул аяттарда эмне деп атат? Дейт да. Алардын азапталып атканын момундар көрсүн деп атат да. Эгер мисалы үчүн азыр бизде Кыргызстанда, азыр билбейм, бирок мындан бир жыл мурун педофилизм, ушундай өгөй ата кызын зордуктап койду, абасынын баласы, үкасынын баласын зордуктап койду деген маселе аябай көбөйүп кетпеди беле тилекке каршы. Булардын баардыгы бул өтө өкүнүчтүү, албетте. Жана албетте бул нерселерди алдын алуу бул бир гана шарият менен жашай турган болсок, шарият менен өкүмдөрдү кыла турган болсок, анда бул нерсе болбойт болчу да. Түшүнүктүү? Өзүбүз мындай дин менен жашабайбыз. Биз өзүбүз мисалы үчүн азыр уруу боюнча американский кинолордо, орустардын кинолорунда балким көрүшүбүз мүмкүн да. Ушундай бул урганын башкасынчы. Бирок Аллах Таала бул өкүм боюнча Куран аяттарында 1400 жыл мурун эле айтып кеткен да. 1400 жыл мурун эле айтып кеткен Аллах Таала. Кандай болуусу үчүн, болуусу керек боюнча. Эгер биз шарият менен жашай турган болсок, анда мындай күнөөлөр болбойт эле да. Азыр мисалы үчүн эч ким күйөөсү баласын таштап кетпейт эле, алиментин ала албай жүргөн, кыйналып жүргөн аялдар жок болот эле, жетим үйлөр жок болот эле, карылар үй вообще жок, такыр жок болот эле да, эгер биз шарият менен жашасак. Эмне үчүн карылар үйүнө барат? Себеби биз бир валидейн, Аллахын ыраазычылыгын ала албай атабыз. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы. Ошол нерсени биз унутуп атабыз. Демек биз бул жерде сөзсүз түрдө кайын журтубуз болобу, төркүнүбүз болобу, кандай болсо дагы алардын ыраазычылыгына жетүүгө дагы эмне кылышыбыз керек экен? Талпынышыбыз керек, болушунча аракет кылышыбыз керек да. Демек бул жерде болсо Аллах Таала айтат, зына кылган аялдар жана зына кылган эркектер. Зына кылуу дегенде жөн гана учурашып коюп, жөн эле кол кармашып коюп, бул зына болуп эсептелинбейт. Демек ошол жакындык мамиле болгонун 4 күбө бар боло турган болсо, кийинки сабакта алабыз. 4 күбө бар боло турган болсо, ошондо гана урулат да. Түшүндүңүздөрбү? Демек бул дегени эжекелер. Бул күйөөгө баш ийүү. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи айткан го, пайгамбар саллаллаху алейхи сураган го, о Аллахтын элчиси, бул жашоодо Алладан башка кимге моюн сунум, кимге сажда кылууну буйруйт элең дегенде, аялдарды күйөөсүнө деген да. Балким бирөөнүн күйөөсү алкаш болушу мүмкүн. Балким бирөөсүнүн күйөөсү ынжык болушу мүмкүн. Балким бирөөсүнүн күйөөсү ушундай бир тез жини келиши мүмкүн. Балким бирөөнүн күйөөсү ушундай бир жини ачуу болушу мүмкүн. Бирөө такыр эле ушундай жоош болушу мүмкүн. Кандай болсо дагы ошол адамга, ошол күйөөбүзгө, ошол жолдошубузга эмне кылуу экен? Сажда кылууну Аллах Таала буйруп коет экен да. Пайгамбар саллаллаху ошентип айтат эле дейт да. Демек биз кандай болгон акыбалда дагы эмне? Баш ийүү. Жолдошубузга, өмүрлүк жолдошубузга эмне кылып баш ийүү. Кандай акыбалда болсок дагы, биз канчалык аялдар мен мынтип кеттим, мен мындаймын, мынтем десек эле, болду Аллах Таала биздин даражабызды түшүрө берет экен да. Канчалык жолдошубузга моюн суна турган болсок, ошончолук даражабызды көтөрө берет экен, үйдө ырыскын да көтөрө берет экен, берекени да көтөрө берет экен да. Ошон үчүн дагы эмне экен? Ошол жерде көңүл бура турган маселе бул эмне? Баш ийүү. Деп Аллах Таала айтат, зына кылган аялдар жана зына кылган эркектер, алар 100 жолу урулсун дейт. Жана албетте ошол жерде эмне кылат дейт? Көптөгөн момундар карап турсун дейт да. Эмне кылат дейт? Карап турсун дейт. Неге карап турсун? Шермендечилик го, уят го десе, неге жашырып койбойбуз анын кылыгын десе, башкаларга эмне болуш үчүн дейт? Башкаларга үлгү болуш үчүн, мисалы үчүн башкалар дагы силер ошондой зына кыла турган болсоңор, эртең ушинтип жооп бересиңер деген бул жашоодо да. Акыретте деле албетте жазаланат, албетте. Ушул боюнча дагы Аллах Таала эмне баяндап кетип атат. Жана албетте Аллах Таала айтат, албетте экөөсүнүн жазасын момундардын бир тобу күбө болсун дейт. Акырет күнүнө ишене турган болсоңор, аларга катуу жаза бергиле дейт да. Демек биз мисалы үчүн тааныш билиш кылып, башка кылып, соттон башка жактан таштап кое турган болсок, анда башка. Бирок Аллахтын алдында эртең жооп беребизби? Албетте. Албетте. Ошон үчүн дагы Аллах Таала айтат, сүрөнү түшүрдүм, сүрөнүн ичиндеги өкүмдөрдү парз кылдым деп атат да. Түшүнүктүү эжекелер, буюрса эртең дагы сабакта жолугушабыз. Бул сүрө өтө керемет сүрө эжекелер. Бул сүрө менен жашашыңыздар керек. Бул сүрөнүн ар бир аят сизде баягы эртең менен турганда ичиңизден бабочка дейт го. Ичиңизден ушундай көпөлөктөр учуп, ушундай бир рахат ала турган, ушундай бир башкача бир сезимдерге ээ болушуңуздар керек. Бул сүрө ушундай бизге жүрөгүбүзгө тынчтык алып келе турган сүрөлөрдүн бири да. Айтат го, кимде ким үйүнө нур келсин десе, балдарына нур келсин. Нур дегенде эми баягы Аллахтын райымы да. Нур келсин, жарыктыгы келсин дейт турган болсо, нур сүрөсүн көбүрөөк окусун дейт да.
Нур сүрөсүн эмне көбүрөөк окусун дейт да. Ошондуктан дагы Нур сүрөнү буюрса мен окуп туруп жиберемин. Укканга аракет. Бирок мен үнүмдү угууга сиз милдеттүү эмессиз. YouTube'дан деле, Google Шейхтен деле ошол жака Нур сүрөсү деп эле жазсаңыз, чыгат, каалаган каарыңызды тандап алып, ошол жерден угуп, эмне таасирленгенге аракет кылыңыздар. Арабчасын уксаңыздар, бул өтө пайдалуу. Жана албетте иншалла бул так бир 5 сабактан кийин же 4 сабактан кийин буюрса суроо жооп кылабыз. Буюрса анан же болбосо зирек комментарий бөлүмүн ачып койсоңуз болот. Бир күнгө белгилейбиз. Бир ай бүткөндөн кийин же болбосо 3 сабак бүткөндөн кийин комментарий бөлүмүнө ачабыз. Ошол жерде сурооңуздар бар боло турган болсо, ошол жерден сүрө аяттар жөнүндө же болбосо деги эле сурооңуз бар боло турган болсо, ошол жака жазып койсоңуздар дагы болот. Эң негизги иннамал амалу бинният, амалдар эмне ниетке жараша эжекелер. Ниетибизди түзүп кыла турган болсо, Аллах Таала ошого жараша берет. Ошондуктан дагы бул сүрө сөзсүз түрдө бизге ушундай бир пайда алып келе турган жана ошондой эле бизге ушундай жашообузду өзгөртө турган сүрөлөрдөн болсун. Мындайча айтканда жөн эле угуп коюучу эмес, амал кылуучулардан болгонго Аллахым өзү бизге жеңилдик берген болсун. Иншалла буюрса эмки сабакта, мындайча айтканда тагыраагы эртеңки сабакта жолугушканга чейин Аллахка аманатсыздар. Аллах Таалам тынччылык берген болсун. Алган илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылган болсун. Аллахым эч кимибизди эч кайсы бир адамдарга, эч кайсы бир пенделерге зар кылбасын. Аллахым биздин жүрөгүбүздү Куран менен нурданткан болсун. Аллахым баардыгыбызга иман берген болсун. Аллахым бизге хидаят берген болсун. Ооруп жаткандарга Аллах Таалам толук шифа берсин. Кыйналып жаткандарга Аллах Таалам өзү толук жеңилдик берген болсун. Карызы барларга карызын кутулуусуна Аллахым адалдан рызкы берген болсун. Аллахым баардыгыбызга иман берсин. Аллахым баласы жокторго бала берип, кызы жокторго кыз берсин. Аллахым баардыгыбызга хидаят берсин. Аллахым баарыбызга иман берсин. Аллахым бизди эки дүйнө шерменде кылбасын. Аллахым жүрөгүбүздү Куран менен нурданткан болсун. Аллахым балдарыбызды имандуу балдардан кылсын. Балдарыбыз акыл эстүү кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга жараган, эли жерин коргогон патриот балдардан болсун. Аллахым аларды хафыздардан кыла көр. Аллахым аларды имандуулардан кыла көр, я Раббим. Аллахым аларды мекенчил балдардан кыла көр, я Раббим. Аллахым бизге иман бере көр, хидаят бере көр. Аллахым биздин жүрөгүбүздү Куран менен нурданта көр, я Раббим. Аллахым баардыгыбызга иман бер. Аллахым ооруп жаткандарга өзүң толук шифа бер. Үй жокторго намаз окула турган, Куран окула турган кенен үйлөрдөн өзүң буйруй, я Раббим. Кимде ким кыйынчылыктарда жүргөн болсо, алыскы сапарларда жүргөндөр аман эсен эли журтубузга, кайсыл жерге болсо ошол журтуна кайтып баруусуна Аллахым өзү жеңилдик берген болсун. Аллахым баардыгыбызга иман берсин, хидаят берсин. Аллахым бизди улууларды урматтаган, кичилерди заттагандардан кыла көрсүн, я Раббим. Аллахым кээде билип билбей сен берген рызкыларга, сен берген неаматтарга нааразы болуп калган болсок, Аллахым өзүң бизди кечире көр, я Раббим. Аллахым бизди ыраазы болуучулардан кыла көр. Аллахым бизди эки дүйнө шерменде кыла көрбө. Ушул жерде алаканча отурган эжелердин туугандары бар болсо, жакындары бар болсо, ата-эне бир туугандарынан бар болсо, тааныштарынан бар болсо, бул дүйнөдөн өтүп кеткендер болсо, Аллахым алардын сурактарын жеңил кыла көр. Аллахым алардын барар жерин бейиштин бакчаларында пайгамбарлар менен, сахабалар менен бирге кыла көр, я Раббим. Аллахым биздин жүрөгүбүздү Куран менен нурданта көр. Аллахым бизди улууларды урматтагандардан кыла көр, я Раббим. Аллахым биздин тилибизди жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн, пайдасыз амалдардан өзүң оолак кыла көр, я Раббим. Аллахым биздин жүрөгүбүздү Куран менен нурданта көр. Аллахым ушул чын ыхласыбыз менен Нур сүрөсүнүн тафсирин баштадык. Аллахым мал мүлкүн, акча каражатын убактысын коротуп келген эжелерибиздин жүрөктөрүн ачып, Аллахым эмне ниетте келген болсо, ошол ниеттерин кабыл эте көр. Аллахым намаздарын бекемдей албай аткандар болсо, намаздарын бекемдесин. Курандага жүрөгү ачылбай аткандар, Куранга жүрөгү ачылсын. Жолук кие албай аткандарга Аллахым өз жолук кийүүсүнө өзүң мүмкүнчүлүк түзүп бере көр, я Раббим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин. Аллахым ыраазы болсун эжекелер. Иншалла буюрса эртеңки эфирде көрүшкөнгө чейин Аллага аманатсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Терең ыраазычылык. Аллахым баардыгыбызга тынччылык, аманчылык берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.